Саламатсыздар урматтуу көрүүчүлөр, саламатсыздар урматтуу китепканачылар. Бүгүн сонун жаңылык бар. Жана биздин кыздарыбыз Кытайга барып келген. Ошо жөнүндө, жаш журналисттер жөнүндө жана ошо журналистика мектепте курсун ачкан жөнүндө маек болот. Казбек агай, сизге чоң рахмат убакыт бөлүп келгениңизге. Жана биринчи суроо берейин дедим эле. Сиз мектепте журналисттер даярдаган кружок ачкан экенсиз. Ошол идея каяктан пайда болгон? Жана эмнеге журналистика? Биз 2008-жылдары ошол Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси бизде ошол Малабаева Айнура деген эжекебиз бар. Ошол эжеке экөөбүз эң биринчи интеграционный кружок ачканбыз. Бул интеграционный бир нече сабактарды бириктирип, ошол окуучуга керектүү кайсы бир кесиптик багыт берүү багытында ал келечек лидери деп аталып, ошол лидер окуучуларга бир лидерлик сапаттарга көнүктүрүү боюнча ошол интеграцияланган иримди ачып иштетип баштадык. Андан кийин ошол кружокту иштетип баштагандан кийин мен Нарын районунда ошол 3-4 мектепте жетекчи болуп иштеп калдык. Анан ошол жерлерде иштеп жаткан мезгилдерде ошол себептен бир эле интеграционный кружок болуш керек деп анан жаңы идеяларды ойлоп баштадык. Анан ошолордун ичиндеги бирөөсү ушул болчу. Бул информатика мугалими менен кыргыз тил мугалими биригип иштеп чыккан. Ошол мугалимдердин катышуусунда бирге иштеп чыккан ошол журналистика багытындагы кружоктор болчу да. Ал кружоктор мисалы Эшбай Токсобаев атында мектебинде жаш редактор деп аталчу. Анан биякта ошол Түгөл Улусбек атындагы мектебинде ошол эң биринчи мезгил үнү деп ачылды эле. Нурай деген Тоюнбек кызы Нурай деген эжекебиз ошо иш алып барып баштап, андан кийин ошол Акылай деген эжекебиз иштетип ошол кружокту. Анан ошол кружок иштеткен кружоктор эки мектеп, Эшбай Токсобаев, анан Түгөл Улусбек атындагы мектеп ошо республикадагы жамааттык медиалардын бирикмесине мүчө болуп кабыл алынып иштеп жатат да учурдачы. Анан ошол Түгөл Улусбек атындагы орто мектебиндеги Узбекстан медиа борбору 2022-жыл болсо керек ошол республикадагы эң мыкты медиа борбордук катары таанылып, ошол өзүнүн жакшы бир активдүүлүгүн көрсөтө алган да. Мунун негизги багыты балким балдар сөзсүз эле журналист болуп кетиши, балким журналист болуп кетпейт, бирок ошол журналистикалык кесиптик багытты мектепте аркалоо менен аябагандай бир көп жакшы көндүмдөргө ээ болуп жатышат. Абдан сонун тарыхын айтып бердиңиздер. Андан кийин жакын күндө эле Пекинге, Кытайга барып келдиңиздер. Бул жаш журналисттердин жайкы лагерине. Ошо эмне жөнүндө лагерь экен, ал жактын өзгөчөлүгү эмнеде экен, жана кандай кызыктуу маалыматтарды алдыңар? Эми бул ошол Шанхай кызматташтык уюмунун Кытайдагы өкүлчүлүгү ошол достук кызматташтыгын бекемдөө боюнча атайын секретариат уюштурган экен. Ошол Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгон 9 мамлекеттен чакырылып, ошол 2 окуучу, 1 жетекчи менен ошол жерде болуп, 9 мамлекеттин өкүлдөрү ошол 12 күн бою жалпы барып келген менен 14 күн болду. Ошол күндөрдө чогуу иш алып бардык. Иш сапарыбыз ошо Кытайдын борбору Пекин шаарынан, Бейжин шаарынан башталган болчу. 2 күн ошол жерде саякат болду. Ошол коммуникация университетине саякат болду. Ошол колледжде жаттык, ошол студияларын көрдүк. SSTV'нин ошо студиясын көрдүк. Huawei компаниясы, жана Чымчык уясы, спорт комплекси чыгылып, эң бир тарыхый жакшы жерлердин баарын көрдүк. Андан сырткары ошол Харбинан 3 шаарында ошол жайкы лагерь ошол 2 шаарда өттү да. Мунун ичинде ошо журналистика багытында мастер-класстар болду, жолугушуулар болду. Анан эң негизгиси ошол Кытай өлкөсүнүн бир маданияты, бир туристтик, бир жакшы сонун бир эс алуучу жайлары, тарыхый бир мааниси бар, табигый, экологиялык багыт
дагы ошол жерлердин баарын көрсөтүүгө аракет кылышты. Абдан бир жогорку деңгээлде даярданышкан экен, өтө жогорку деңгээлде даярданып, абдан бир маани берилиптир. Мектеп жашындагы балдарды эмес, бир чоңдай мамлекеттик даражадагы адамдардын тоскондон дагы бир жакшы тосуп алышып, абдан жылуу узатышты да. Ошол сиздин мектептен 2 окуучунуз барып, ошол катышып келди. Сиз ошолор менен чогуу үчөөнөр барып келдиңер, Кыргызстан боюнча үчөөнөр эле болдуңарбы же башка? Кыргызстан боюнча үчөөбүз. Андан кийин алардын журналистикасы, технологиялары баары алдыга өнүккөн. Анан биздики менен салыштырма айтыш кыйын го дейм. Бирок менде мындай суроо бар. Китепканаларын карадыңыз туурабы эле? Китептер боюнча кандай экен? Өнүккөн мамлекетте китеп окуйт экенби же окубайт экенби? Ошо. Эми баягы тематикага туура келбегендиктен китепканаларын кыдырган жокпуз. Бирок менин байкаганым кайсы жер болбосун, кичинекей бир мисалы тамактануучу жайы болобу, же бир кичинекей бир эс алуу жерлери болобу, сөзсүз бир ошол жерден китептерди көрдүм да. Анан бош отурган адамдар, убактысын ошол жерге мисалы кимдир бирөөнү күтүп атабы же иши бош жүрүп отуруп калган адамдар сөзсүз туруп ошол китепти алып окуйт экен да. Анан негизи өнүгүү, коомдун өнүгүүсү көбүнчө китеп менен байланышкан да. Себеп дегенде ошол китеп, сен китепти ачсаң, китеп сени ачат деп коет. Ошол сыяктуу мындай бир китептин ичиндеги идеяларды алыш, китепти окуп жатканда адамдагы жанагы бир стресс абалдан чыгуу, өзүнө бир мотивациянын пайда болушу, ушул нерсенин баары сөзсүз түрдө коомдун өнүгүшүнө алып келет да. Анан Кытай өлкөсүнүн бир ушунчалык ылдамдык менен өнүгүп баратканын көрдүк. Ошол жерде адамдардын жанагы бир канчалык илим, технология өнүксө да, ошол кадимки эле китептерди окуп жатканын көрүп көз кубанды да. Китептерди кайсы жер болбосун ошо китептерди көрүп, демек бизде ушундай китепканаларды сөзсүз эле китепкананын ичине эмес, ошол жерге алып барып коюп койбостон ушундай бир жерлерге эс алуу жайларына ошондой китептерди коюп коюш керек экен деген идея пайда болду да. и так далее. Искусство и творчество может быть в каждом деле. Даже как ты ставишь кирпич, это тоже искусство и творчество, потому что это ты делаешь сам, показываешь свою работу. Ну, изящность такую. Например, Казеркаем. Я приехала из Кыргызстана, я кыргызка. Композицию я сделала, потому что я, когда села на стол, я увидела вот такой вот кружочек из дерева. А он мне напомнил гнездо. А гнездо — это всегда дом, уют и тепло. Поэтому я туда поставила вот эту вот птичку, это типа ее яйца. Это гнездо напоминает дом. Когда мы все далеко от дома, мы все хотим что-нибудь теплое и родное для себя. 站在我旁边的这位呢，就是医美区青少年活动中心的全主任。那关于这次活动的设计，让我们请全主任给我们介绍一下。体现咱们中华民族的传统文化，是围绕我们小兴安岭的特色松果，然后呢，培养孩子们动手能力，让他们更加了解我们小兴安岭地。 Маалымат экен. Анан кийин мен билген боюнча сиз 3-4 мектепте иштеп, директор болуп, аларды көтөрүп, анан кайра эле мен эгерде туура эмес болсо ондоп койдуңуз, кайра начар болгон мектепке кирип, кайра көтөрүп, анан кайра кетет экенсиз. Бул сиздин хоббиңизби же жашоо ушундай болуп атабы?
Биринчиден көтөрүп салдым дегенден алысмын. Ошол ар бир мен иштеген жерде ажыр начар болчу дегенден алысмын да. Ошол жерде жакшы иштеп аткан коллектив, сонун жамаат, сонун окуучулар, сонун адамдар. Ошол жерге барып, балким Кудайдын буйругу ошол 4 мектепке барып иштеп, ошол жетекчи болуш Кудай таалам насип кылыптыр, иштедик. Аябай көтөрүп ийдик дегенден алысмын, бирок болгон нерсе ошол иштелип аткан иштерди коомчулукка алып чыгуу. Анан бир жаңы бир багытта мындай кадимки жасап аткан эле иштерибизди, кадимки жасай турган иштерибизди бир башкача бир нук менен алып барганга аракет кылдык да. Ошол эң негизгиси ошол иштеп аткан жерибизде ар бир адамдын идеясын эске алып, ошол ар бир адамдын өзү ойлоп тапкан идеясын кайра мындай жашоо турмушка ишке ашырганга мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылдык да. Анан кыргызда жакшы кеп бар, бир баш жакшы, эки баш андан жакшы депчи. Ошол адамдардын башы биригип, бир жамааттык аракет болгон жерде сөзсүз өнүгүү болот экен. Ошол жөнөкөй эле айылдын бир бурчундагы балким барганга шарты катаал, керек болсо авариялык ошол бир мектебибиз ошол азыркы учурда жаңы мектептин имараты Кудай буйрса салынып бүтүп атат. Ошол жерде Оморулук Ожеке мектебинде ошол мектептин өзү 15 градуска кыйшыйып турат да, азыркы окуп аткан имаратычы. Сезонсал башталып. Жанагы эме да. Финский Оша тибинде салынган мектеп, бирок ошол жерде дагы республикалык деңгээлдеги балдар ушул конкурстардан ушундай эле журналистика багытында, андан сырткары жаш архитектор деп ирим ачылып, ошонун ичинде ойлоп табуучулар ошо республикадагы Алтын түйүн тарабынан уюштурулган сынакта бир эмес 2 жолу жеңүүчү болушту. Андан сырткары НТС каналынын менчи листенден ошо эң мыкты ойлоп табуу катары апамдын кыялы деген бир долбоор ишке ашырып, ошол мындай кенедей эле мектепти да. Анан менде бир ой пайда болду. Эң негизгиси ушул ишти аткарыш үчүн бул менин ишим эмес дебеш керек ар бир адам, ар бир мугалим эле эмес, коомдогу ар бир адам коомдун тарбиячысы болуш керек, ошого аралашыш керек да. Анан экинчиси болсо баягы мектеп мындай же болбосо имарат, жай, айлык ушундай нерселерге карабастан адамдар дайыма алдыга умтулуу боло бере турган болсо сөзсүз ал жерде өнүгүү болот да. Анан кийин менде ушундай суроо пайда болуп калды. Инициатива каяктан болуш керек? Өйдө жактан ылдый түшүш керекпи, же ылдый жактан өйдө кетиш керекпи? Бул эки жактан тең болуш керек. Эгерде ылдый жактан эле боло туруп, инициатива өйдө жактан болбой турган болсо, ал нерсе бир жерге барып токтоп калат да. Эми инициатива өйдө жактан болуп, ылдый жактан мындай бир демилге болбосо, анда ал нерсе дагы токтоп калат, эч качан ишке ашпайт да. Ким бул республикалык билим берүү, мугалимдердин билимин жогорулатуу институтунун директору Алмаз агайдын бир айткан сөзүн уктум эле да. Кубалык бир кесиптешим айтты эле депчи, ушул толкун болгондо океандын үстүндө эле болот депчи. Анан көбүнчө эле ушул Бишкек шаарында биз ушинтип эле реформа кылабыз деп эле конференцияны өтүп жүрөбүз. Бирок биякта көбүңөр тынч эле жаткан турбайсыңарбы дегендей мааниде айтылганда, ошол сыяктуу эгер жогортон инициатива болсо, баягы үстү эле ушундай бир толкун боло бергендей болот да. Ошон үчүн ылдыйдан дагы өйдөдөн дагы демилге бирдей боло турган болсо, анда өнүгүү сөзсүз болот. Жакшы. Андан кийин дагы өнүгүү жөнүндө сүйлөшүп кеттик. Мисалы, китепканачыларда бир жакшы ой пайда болуп калды, бир жакшы идея пайда болуп калды. Балким чоң китепканасы бар, аянты чоңураак болсо, ал жакка жана сиз айткандай журналисттердин клубу кылабы же уголок кылабы, же азыр эле билесиз, тиктокко элдердин баары түшүп атат, тикток тарткан бир угол кылабы. Ошол инициативаны кантип жеткириш керек? Лайфхак айтып берип койбойсузбу? Мисалы, өйдө жакка жеткиргенден көбүнчө коркушат го. Андан кийин ошол жагын кандай кылып жеткиришчи? Же сиз ачык сүйлөшчүсүзбү? Же ар кандай болот да? Бизде 2000ден ашык китепканачылар көрөт, андан кийин инициативныйлар да бар, активныйлар да бар, тилекке каршы пассивныйлар да бар. Бирок ошону өзгөртүш үчүн бизге идеялар керек да. Анан кийин ушу негизги ушу блоктун бу идея чогултуу жана бир мектептен бир өзгөрүш болсо да, жана сиз айткандай бул
мамлекетке да жардам берет деп ишенебиз да. Эми мурунку мезгилдерде кайсы бир идеяны же болбосо мындай коомчулукка үндү жеткизиш өтө оор болчу да. Анан азыркы учурда коомчулукка үндү жеткизиш аябай жеңил болуп калды. Адам эч качан тартынбаш керек. Адам эч качан мындай бир өзү ойлонгон нерсени туура эмес болуп калат. Бизде көбүнчө ушул нерсе бар. Өзүбүзгө көп ишене бербейбиз да. Ошол балким ойлогон идеясы мындай бир туура эмес болуп калабы, эл кандай ойлойт деген таризде мындай бир калтырып коебуз да. Ошол нерсенин мындай бышыгына жеткирип, балким бир аз өзү мындай өзүнүн ишмердүүлүгүнүн деңгээлинде кичине бир апробация сыноодон өткөзүп, анан ошол нерсени коомчулукка Facebook, Instagram, соц баракчалар аркылуу ошол идеяны алып чыгып кетсе, мисалы азыр деле мен жеке өзүм ошол соц баракчаларды карап отуруп көргөн бир жакшы идеялар сөзсүз пайдаланам да. Анан коомчулук пайдаланып баштаса эле ал коомчулуктун мындай бир терең бир тамырына сиңип кетет эле да. Бизде дагы бир нерсе бар, кызгануу, ал нерсе менде эле болуш керек дегенчи. Өзү эле алып жүрө берет да ошол идеянычы. Эч кимге айтпайт, же ишке ашырбайт. Анан эч качан андай нерсе болбош керек. Эң негизгиси идея ошол ишке ашып коомчулукка пайда келтирип баштаса гана ал идея да. Адамдын бир жеринде жүрө берсе ал кыял боюнча калып кала берет. Кыялды иштетиш керек. Иштетиш керек. Ошол урматтуу китепканачылар, идеялар болсо комментарийга жазыңыздар. Кайсы идеялар кызыктуу экен, кайсы идеяларды ишке ашырасыңар. Андан тышкары азыр биз кайра дагы да суроо пайда болуп атат. Мисалы, журналистика деп баштадык эле. Бул биринчи кружок эмес да, ага чейин башка кружоктор менен баштагансыңар, туурабы? Баштаганда адамдар келбей койгон убакта болду эле. Же баары эле ура деп Эч качан иш адамдар дайым эле чуркап уралап кетпейт да. Аябай жакшы иш болсо да адамдар ал терең маанисине түшүнбөйүн эч качан кетпейт. Мен дайыма чогуу иштешкен кесиптештериме айтам, бүгүн 2 болуп, эртең 3 болсоңуздар ал чоң ийгилик депчи. Ал идея эч качан коомчулуктун мындай бир кызыгуусун алып, ал аябай жакшы таанылмайын, аябай элдин баары кызыгып, баары чуркап кетет дегенден алыс болуш керек да. Ал идея жакшылап ишке ашыш үчүн талбаган эмгек, анан туруктуулук керек да. Абдан сонун айттыңыз. Сон маалыматтарды уктук. Жана мындай суроо бар да бизде. Заманбап китепкана кандай болуш керек? Эми китепкана десе эле баягы көбүбүз ойлойбуз да, мындай бир китеп азыр мисалы китепканаларда китепканачылар көбүнчө эле элди күтүп китепкананын ичинде отурат да. Анан тилекке каршы мен бир окуучуларымдын бир сонун идеясын мындай бир ишке ашырганга жетишпей калдык, даярдап келатып, анан ошол нерсе токтоп калды кандайдыр бир себептер менен. Китеп кафесин ачсакпы деген да. Анан китепкана десе эле баягы ушундай бир партаны, отургучтарды коюп коебуз. Көбүнчө чет мамлекетте азыр көп эле идея болуп атат да, мисалы кадимки Кыргыздын шырдагын салып коюп, ошол шырдактын үстүнө отуруп алып, балким жатып алып окугандай шарттардан бери уюштуруп койсок. Эми баардык эле жерде андай мүмкүнчүлүгү болбогон жерлер бар, бирок ошондой мүмкүнчүлүгү бар жерлер да бар да. Экинчи бир нерсе, ошол китепкананын ичинде эле эмес, ошол мекеменин башка жерлерине да китептерди алып барып ошол жерге коюп, ошол жерден адамдар алып отуруп окуп, мисалы мектептин фоелери, балким бакчалар, ошол жерлерде китеп тургандай, ошол жерден алып китептерди окуп, кайра ордуна коюп койгондо жана эс алуучу жайлар, ошондой нерсенин баарына китептерди коюп кое турган болсок, акырындык менен бүгүн иш баштасак эле эртеңки күнү адамдар 100% китеп окуп кетпейт да. Ошол нерсени сиңириш үчүн аракет керек да. Эмне кылсак балдарды окуганга чакырабыз? Эми мындан бир 5-6 жыл мурун дейли, балким андан мурунураак, чындыгында адамдар китеп окууну такырылынтып коюшкан деп мындай бир айтууга бир негиз бар да. Себеп дегенде бирин серин адамдар балким китепканага каттабай калган учур бар. Анан жана Бакай, Эрлан сыяктуу жигиттер жана бир адамдан бир китеп деп бир сонун бир долбоорду башташты го. СНГдагы эң мыкты долбоор, керек болсо дүйнөдөгү бир жакшы долбоорлордун бири катары таанылган деп эсептейм. Мындай мамлекеттин каражатын пайдаланбай эле ошол бир сонун китепканаларды
байытып койгонго бир мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ошол мезгилде мисалы адамдар мындай болчу да, мектепке кирип, мисалы мугалим катары кирсең, балдарга бири-бири менен ойноп, бир телефон менен алек болуп отурса, дээрлик баардыгы. Азыркы учурда окуучуларда ушундай бир тенденция пайда болду. Ошондой бош убактысында дайыма китепти бир жерге коюп коюшат. Бош убактысында ала калып ошол китепти ачып окуган окуучуларыбыз Кудайга шүгүр барган сайын көбөйүп баштады да. Демек, бул жерде эч ким аны урушкан жок, болгону мотивация берилди, кызыгуу пайда болду да. Эми ошол нерсе коомчулуктун бир канына сиңип, ушунчу керек турбайбы деп бир жашоодо эртең менен турганда, мисалы бетибизди жуугандай эле бир адат кылып коюш үчүн баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Баягы айта берип, мындай сөз менен биз азыр эч нерсе жеткире албай калдык. Болгону биз өзүбүздүн кыймыл аракетибиз менен ошол нерсеге көрсөтүп беришибиз керек. Балдарды кызыктырыш үчүн улуу муун биз мугалимдер жана ата-энелер китеп окуп башташыбыз керек. Үлгү болуш керек. Ошол нота менен биз блогду аяктайлык. Бүгүн конокто Казбек агай болду. Көрүшкөнчө. Уюштурулган жаш журналисттер үчүн жайкы лагерине 9 мамлекеттен келген 18 өспүрүм катышышты. Ал мамлекеттердин ичинде Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Россия Федерациясы, Пакистан, Иран, Индия жана Кытай бар. Ал эми Кыргызстандын атынан Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Түгөл Улуусупбек атындагы орто мектебинин 11 класстын окуучулары Земирбек кызы Эркайым жана Жанарбек кызы Наиля, аларды жетектеген Асылбеков Казбек агайыбыз барды. 14 июль күнү Пекинде жаш журналисттер Кытай жаңылыктар агентствосунда суроо берүү тактикаларын үйрөнүп, бири-бирине кызыктуу суроолорду бере алышты. Андан соң Кытай коммуникация университетинен чет өлкөлүк студенттерден интервью алуу менен бирге университеттин жана дегелек коммуникациянын өнүгүш тарыхы менен таанышышты. 15 июлда Чымчык уясы Кытай мамлекеттик стадионунда жана мамлекеттик сууда сүзүү комплексинде экскурсия болуп өттү. Всем привет, друзья из Кыргызстана. Меня зовут Миша из Китая. Я сейчас в государственный стадион в Китае. Всем привет. Күндүн экинчи жарымында делегация Huawei изилдөө институтуна барышты. Ал жактан сертификат тапшыруу аземи болуп өттү. 16 июлда делегация Харбин шаарына сапар алды. 16-17 июлда Россия тарыхынын концепциясында курулган Волга усадьбасында экскурсиялар болду. 17 июлда лагердин ачылыш аземи болуп, ар бир мамлекет өз маданиятын тартуулады. Иш чаранын аягында баары биргелешип сүрөт тартышты. 18 июлда провинциянын спорт башкармалыгын жана Харбин шаарынын түптөлүш тарыхын музейден көрө алышты. Андан соң Чуньян Датсе Борбордук көчөсүндө жана Харбиндин чоң театрында экскурсия болду. Лагерге арналган концерттик программа Харбин консерваториясында өттү. 19 июлда Волгада өспүрүмдөр кайыктын конструкциясы менен таанышып, ал эми түштөн кийин ат минүү жана гольф менен алектеништи. Харбинден кийин 20 июль күнү делегация Ичүн шаарына сапар алды. 21 июль күнү делегация керлинг боюнча мастер-класс алып, өзлөрү дагы командага бөлүнүп ойноп көрүштү. Андан соң Юхо районундагы Синсин мамлекеттик саз заповеднигинде карагат теришти. 22 июлда мамлекеттик геологиялык динозаврлар музейинде экскурсия болду. Ал эми күндүн экинчи жарымында Танван округундагы Токой деңизи жана сыйкырдуу таштар менен экскурсиялык тур болуп өттү. 23 июлда Сыцай-Сянли деген жерде өспүрүмдөр соя сүтүн жасап көрүштү. Анан делегация креативдүү жасалгалар жасап, Кытай каллиграфиясы менен таанышышты. Иш-чара бүткөн соң ар бир мамлекеттин өкүлдөрү өзүнүн тилинде каалоо тилектерин жазышып калтырышты. Ал эми 24 июль күнү лагердин жабылыш аземи болуп, катышуучулар өз таланттарын тартуулашты. Бирок ачылыш аземинин айырмасы мамлекеттер биригишип калап даярдашты. Мисалы, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан биригишсе, Кыргызстан менен Россия Федерациясы биргеликте номер даярдашты. Иш-чаранын соңунда Кытай өспүрүмдөрү өз колу менен жасаган белектерин тартуулап, бардыгы шостун символу болгон көгүчкөндү учурушту. Жыйынтыктап айтканда, Кытай биз ойлогондон дагы керемет, ажайып мамлекет экен. Жаратылышы, шаарлары кооз, калкы жөнөкөй, тамактары даамдуу. Болгон нерсенин өзүнүн тарыхы бар. Мындай караганда жөнөкөй, бирок ушунчалык оригиналдуу идеялары менен таң калтыра алды. Үлгү аларлык жерлери көп мамлекет экенине ынандык.